Бишкек шаарынын Көкжар конушунда акыркы мезгилде жүрүп жаткан үй-жайлардын бузулуусу коомчулукта кызуу талкууну жаратты. Бийлик ээлери муну мыйзамсыз курулуштарга каршы жигердүү аракет деп эсептешет. Жашоочулар жергиликтүү бийликтин бул кадамын карапайым калкка карата кезектеги басым, адам укугунун бузулушу катары баалашууда. Ал эми турак жайларын коргоп чыккандарды милициялар кармап, убактылуу кармоочу жайларга киргизишти. Биздин бүгүнкү берүүбүз дал ушул жаатта болот. Эфирде соолум бар берүүсү биз менен бирге болуп, видеону аягына чейин көрүңүз. Деги эле азыркы бийликтин тушунда эл жашап жаткан жерлерди бузуу алгачкы көрүнүш эмес. Буга чейин да тургундар менен жергиликтүү бийликтин ортосунда чуулгандуу көрүнүштөр болгон. Президентибиз кызыл китеп ала албай жүргөн жарандардын маселесин өзү баш болуп киришип, кимдерди жоопко тартуу керектигин айтып, карапайым элдин муктаждыгына чечип берип, элдин алкоосуна ээ болгон учурлар болгон. Могу жердеги жанакы бир кишиге эки неме саткан, жер саткан, экиден үчтөн саткан бардыгын жоопко тартылат. Качан гана ошолорду жоопко тартасыңар, ошондо ушундай из токтойт. Жоопко тартпай, кол ирисине тартат болуп, защита кылып карабай койсоңор, ал уже дагы кете берет. Областтын чечимин чыгаргыла, районду чогулткула, госрегистрди барын чогултуңуз, архитекторду чогултуңуз, барын чогултуңуз дагы чечип бериңиз. Бир айдын ичинде чечип бересиз. Ушул райондун өзүнүн жери болгудай болсун. Бир тыйын албай көмө турган. Керек болсо Садыр Жапаров элдин көйгөйүн өз учурунда чечип бере албаган айрым жетекчилерди шалаакылыгы үчүн кызматынан кетирген. Толук укугуң бар мынакей азыр. Же туура эмес айтам ба? А укугуңарды жеке кызыкчылыкка пайдалансаңар, тим эле балекеттей пайдаланасыңар. Анан элдин мамлекеттин иши келгенде эле анан тормозить этип жылдырбай эле артка тарта бересиңер. Кантип болсун ушундай иш кызмат кылган? Сөзсүз түрдө ызы чуу, анан кийин барып туруп ош жерден анан президент барыш керекпи? Чечкиле да жергиликтүү бийлик, чечкиле да аким, айыл өкмөт, ага да укук берилген толугу менен. 2024-2025 жылдары мыйзам талабына туура келбейт деген жүйө менен шаардын айрым жерлериндеги турак жайлар мэрия тарабынан түрттүрүлдү. Анда иш чаралар азыр да уланууда. Бийликтин маалыматы боюнча учурдагы снос иштери шаар куруу мыйзамдарын бузган курулуштарга гана багытталган. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке менчиктеги үйдү бузуу үчүн соттун чечими болушу шарт. Ананда мыйзам боюнча жарандарга бузуу тууралуу расмий билдирүү берилүүгө тийиш. Жарандар бул жерде жергиликтүү бийликтин туура эмес саясатынын кесепети экенин айтышууда. Бу деген түздөн түз айта турган болсок, президенттин администрациясындагы кызматкерлердин билимсиздиги. Ушуну жеткизип коюңуздар. Билимсиздиги же болбосо президенттин кылып аткан ишине карата жүргүзүп аткан атайын саботажы бул. Ошол акимияттардын, жергиликтүү акимияттардын, бийлик өкүлдөрүнүн кылып аткан саботажы деп түшүнөбүз. Биз бүгүн бул жерде Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке эмнеден кайрылып атабыз? Президент өзү болобу, Камчыбек Кыдыршаевич болобу, колунан келишинче эл үчүн жакшы иштерди кылганга аракет кылышып атат. Кээ бир жеринде кемчиликтер болуп атат. Эми ал башка сөз. Бирок көбүнчө жакшы иштерди кылып, коомчулуктун колдоосуна ээ болуп атканы жалган эмес туугандар. Муну баарыңар эле көрүп атасыңар. Бирок жерлердеги ушундай бийлик өкүлдөрү булардын иштерин кайра артка кетирип, булардын кылган иштерин жокко чыгарып, бүгүнкү күндө президенттин рейтингине, Камчыбек Кыдыршаевичтин рейтингине доо кетире турган иштерди кылып, мамлекеттик деңгээлде саботаж кылып атат. Коомдук саясий чыңалууга алып барып атат муну менен. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерде бир гана энени көрүп атасыздар. Жан конушка барсаңыздар, жүздөгөн энелер ыйлап отурат. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Чыңгыз Айтматов проспектиндеги айрым үйлөр элдин каршылыгына карабастан буздурулган. Жеке менчик ээлери кызыл китептери колдоруна турганын да айтып, эч кандай эскертүү келбегенин, ага карабай үйлөр буздурулуп жатканын социалдык тармактарда таратышкан. Бирок андагы вице-мэр Жамалбек Ырсалиев заборлорго жазып кеткендерин билдирүү катары эсептеп атканын көргөнбүз. Жамалбек Самарбекович. А где ваша бумага? Сейчас, секунду. Какая бумага вам нужна? До этого мы же... Договор. За то, что у нас красная книга, вы должны с нами договориться. Подождите. С вами до этого... Ага. Ой, я извиняюсь, я вот ваш сосед. Ну, да.
Вопрос. На основании чего вот сейчас ведутся демонтажные работы? На основании расширения дороги. Я понял. На основании какого документа? Вы говорите, домовладелец не получал предписание. У вас красная Красная линия. Дело не в красной линии. Вопрос. Почему Дороги дело до не в дороги. красной линии? Потому что предписание дайте о том, что Дело она в том, должна что у вас освободить. красная линия, мы можем снести полностью, расширяем дорогу. Всё по Это закону. кем? Где это прописано? Покажите, Вы пожалуйста. должны были документы дать. Давайте не Или сейчас, документы. принесите, пожалуйста. Вот вы пришли, ломаете забор, а у вас документов нету. Принесите, пожалуйста, документы. Ни Ну, одного это же вы же документа были нету. уведомления. Вот Какие? даже написано. Нет, вот нет, сколько стоп. метров Это никого. написано, но Вы вы должны вице-мэр- были с нами договориться, что вы должны Подождите, не сделать. кричим. Давайте. Вопрос. Это уведомление, по-вашему? Вот вы вице-мэр. Вот это уведомление? Беспредел. Это называется уведомлением? На заборе что-то написали, это уведомление? 2024 айтылуу Ататүрк паркындагы үйлөрдө бузурула тургандыгын мэрия жарыялаган болчу. Ооба, катуу киришкен. Бирок мэр Айбек Чунусалиев бардыгы мыйзам алкагында жүргүзүлүп, акыркы чечимди сот чыгарарын маалымдаган. Bizde mıyzam arкылуу, mıyzam алкагында сот иштери менен аныкталат. Себеп дегенде барыңарга белгилүү эми жер укуктардын баары бул деген сот аркылуу чечилчү маселе. Биз сот аркылуу дагы бул иштерди жүргүзгөнгө биз даярбыз жана алып барабыз. Учурда мэр Ататүрк паркындагы жашоочулар менен бир мунасага келгенин билдирди. Мэрия Айтматов проспектисиндеги короолорду бузууда мыйзам алкагында иш алып барганы коомчулукта күмөн жараткан. Ал эми Көкжарда эл алдында сүйлөгөн чиновник бардыгы мыйзам алкагында болуп атканын жүйө келтирип атат. Дайыма силер менен эч качан мамлекет силерди калтырбайт, дагы бир жолу айтып кетейин. Мыйзам бирок мыйзам баарына бирдей иштейт. Угандар, дагы бир жолу айтып кетейин. Кимде ким мыйзамсыз салып кеткен курулуштар, объекттер болсо, ошолорду биз буздурабыз. Кечир. Үй жайынан айрылып калбаш үчүн каршылык көрсөткөндөрдү дароо эле милиция кызматкерлери күч менен алып кетип жатканын көрдүк. Emcekler balası var ya senin içinden de adam gelecek limen var mı? Көкжардагы тургундардын билдирүүсүнө караганда жергиликтүү бийлик эч кандай эскертүүсүз бастырып кирип бузуп башташкан. Конуштун тургундары кайсы бир мамлекеттик кызматкерлердин өздөрүнүн кызыкчылыктары болушу мүмкүн экендигин айтышып, акыйкатты президент менен УКМК жетекчиси Ташиевден күтүшөт. Аңгыча бүгүн айтпастан дебестен эле эч кандай бир кагаз колубузга жок. Эртеге чоң техникаларды айдатып келип туруп эле бузуу башталды. Элдин көбү примерно бир 70% алышты да кызыл китепчи. Эми аларды снос кылып, булар жерди сатабы, ушу бир өздөрүнүн кызыкчылыгы бар да. Ушу биз Ташиев менен Садыр Жапаровго кайрылабыз да. Булардын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Бул ушу Аламжинский районунун ушу өйдөдө иштеген өкүлдөр бирөөсү ушу кызыкчылыгы бар окшойт деп ушу эл ойлойбуз. Туурабы элдер? А коомчулукта учурдагы карапайым калк менен жергиликтүү бийлик ээлеринин ортосундагы тирешүүнүн кесепети бийликтин биринчи кезекте президенттин беделине шек келтирери анык. Ал арада көкжарлыктардын көксөгөн үшкүрүктөрү көккө да бийлик ээлерине да жетти сыягы. УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев кайрылуу жасап, эскертүүсүз келип бузуп салууга жол берилбеши керектигин билдирди. Урматтуу жетекчилер, адамдын үйүн бузаардын алдында сөзсүз ал адам менен сүйлөшкүлөр. Ал дагы адам кайсы бир эмгек менен, кайсы бир өзүнүн күчү менен, ою менен ошол үйдү салган эле. Эми аны барып туруп эле унчукпай барып туруп сүрүп таштабастан ал адам менен сүйлөшүп, ал адамга башка жерден үй берип, жер берип, жардам берип, мамлекетке керек экендигин түшүндүрүп, андан кийин гана ошо үйлөрүн бузганга аракет кылган. Анан кийин кече бир-эки жерде барып айтпай дебей туруп эле үйлөрүн бузуп киришкен. Ал туура эмес. Президент да ушуну айтып атат. Ал туура эмес. Ал билбей салып алдыбы ал жерге, мыйзамды бузуп салып алдыбы? Баары ал адам жашап атат да эми ал. Жашап атат да, адам барып эле анын жашаган үйүнөн эле кууп чыгып эле үйүндү бузуп эле барталага барды кууп кирсе, андай болбош керек. Ошону ар бир жетекчилер эсиңерге тутуп алгыла.
Камчыбек Ташиевдин сөзүн карапайым калк да колдойт. Коомчулуктун маселесин мыйзамдуу, ачык, социалдык жоопкерчиликтүү негизде жүргүзүү бийлик менен калың журттун тең салмактуу мамилесинен көз каранды. Эл пикирин эске алып, эсептешип иш алып баруу Бишкекти мыйзамдуу, ыңгайлуу шаарга айлантат. Ал эми айрым чиновниктердин өз көмөчүнө гүл тартуусу жакшылыкка алып келбеси анык. Эл арасында тамаша чынга аралаш бирөөнүн бөйрөгүнөн таш табылса, бирөөнүн койнунан котур ташы чыгыптыр деп айтылып жүргөндөй, кайсы бир майда чиновниктердин койнундагы котур ташынын кесепети президент Жапаров менен анын ой тилектерин орундатып жаткан Ташиевге тийип калбас бекен деген суроо ачык бойдон.